Урматтуу аталар, урматтуу бир колу менен бешикти, бир колу менен дүйнөнү терметкен энелер. Ардактуу эр жүрөк Афган согушунун ардагерлери, бейиштей болгон бешик жондун суусун бирге ичип, бирге ойноп, бирге секирип оюнга тойбой жүргөн замандаштар, классташтар, эжекелер, агайлар. Бүгүнкү жеңиш күнүбүздүн 76 жылдык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. 76 жылдык майрамдын куттуктоо сөзү менин пешенеме туш келгенине аябай сыймыктанып турам. Согуш ошону менен бирге согуш деген сөздү мен балалык туюмум менен сезип, көркөм нерсе да, кинодо деп этибарга алчу эмесмин. Ооба, мектепте эже агайларыбыз айтат, түшүндүрөт, бирок көпчүлүгүбүз эле жөнөкөй эле нерсе да деп түшүнөт элек. Согушту кинодон көрүп, бул кинода дечүмүн. Бирок согушта кечеки баткенде жаткан эрге тажиктерден бастырып келип кыргыз элине бүлүк салганда бантик тагынып секирип ойноп жүргөн Мадинанын өлүмү мени ушул күндөн ошол күнгө дейре жүрөгүм сыздатып, үйүмдү токтото албай келем. Жашоого жаңы аттанган жап-жаш агаларды суулап өлүп жатканды көрүп, кайран энелерди боозогой көрүп, мындай согушка миңирип каршы айтам. Көрсө 1941-жылдан 1945-жылдары кыргыз элим кайран ага том мүнкүрөп ыйлап асманыбызды кара булутка баскан экен. Эч бир инсан бул жерде тизмеде турган аталарыбызды эч бир инсан унутууга акысы жок экенин түшүндүм. Мен биринчи Кудайдан, экинчи чоңдордон суранам, жерибизде уруш болбосун, жерибиз тынч, элибиз тынч болусун. Миң ирет Кудайдан тилейм.